Азыр эми жаңы анекдот чыгарып алыштыр дагы. Эми өзүбүздүн эле кыргыздар чыгарганбы же чет өлкөлүктөрбү билбейм. Айылды аралап баратса дейт, чет өлкөлүктөр кетип баратса 5-6 балдар турат дейт, жумушсуз. Саясаттан урдуруп атат дейт укмуш. Анан, "Ай, эмне турасыңар, иштебейсиңерби?" десе, "Иш жок" дейт. Тет жерде фабрика ачылыптыр, завод турат экен, 100дөн ашык орун бар экен, издеп жүрөт го жумушчулар десе, "Аяка барсаң иштеш керек экен да" деп коет дейт. То есть бул анекдоттордун бардыгы өзү турмуштан алынат. Биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Мына мен азыр өзүмдүн жон териммен өтүп аткан нерсени, бүгүнкү мынакей азыркы ситуацияны айтып берейин. Жаңы өкмөт үйүн куруп атабыз. Билесиздер, баягы мурдакы Ысык көл мейманканасынын ордуна бузуп, азыр жаңы өкмөт үйү түшүп атат. Сентябрга чейин бүтөбүз деген планыбыз бар эле. Октябрда саммит өтөт. СНГ өлкөлөрүнүн саммити өтөт, 12 президент келет, ошону ушу жаңы өкмөт үйүнөн тозобуз деп биз пландаштырып атабыз. 500гө жакын, биздин 400дөн ашыгыраак бир аз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу, бир күндө 8 саат иштеш керек болсо, анын 5 эле саатын иштейт. 6 күнгө чейин иштеш керек болсо, 6 базар күнү жок, 1 күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпой атат. Чет өлкөлүк 1 күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар 1 жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип, ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Көрдүңүздөрбү мына ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн-жөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугубуз ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барыбынан кайра кетип калат. Оор экен буякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат ишиңе жараша.